Здравствуйте, в эфире... Саламатсыздарбы. Эфирде интервью of the day программасы. Сиздер менен Айгерим Акимжанова. Бүгүн биз Казакстандын Тышкы соода палатасынын төрагасынын орунбасары Нуралы Бөкейханов менен өлкөбүздүн экспорттук мүмкүнчүлүгү тууралуу баарлашабыз. Нуралы Алимович, кош келдиңиз. Саламатсызбы. Казакстан Республикасынын улуттук экспорттук стратегиясы программасы алдыдагы 4 жылга арналган. Анын алкагында сыртка чыгарыла турган товарлардын бирдиктүү саясатын түзүп, шикизат эмес экспорттун көлөмүн 2025 жылга чейин 2, ал эми 2040 жылга карай 3 эсе арттыруу каралган. Бул планды кантип ишке ашырса болот? Ряд мер, как внутренних. Жалпы ички жана сырткы сооданы өнүктүрүү үчүн бир катар иш-чара колго алынууда. Албетте ал экспортту камсыздандыруу менен каржылоо. Быйыл жергиликтүү ишканаларды эл аралык көргөзмөлөргө катыштырууга мүмкүнчүлүк бере турган 15 соода миссиясын өткөрүү планда бар. 50 казакстандык компания улуттук стендтерди жасап, ар түрдүү эл аралык көргөзмөлөргө катышышат. Ал жерде биздин өнөктөштөрүбүздүн калың түрү мүмкүнчүлүгү чоң чет элдик сатып алуучуларга сунушталат. Иностранным потенциальным покупателям. Акыркы жарым жылда Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө Казакстандын экспорты 11%га өскөн. Бирдиктүү экономикалык мейкиндикте кандай товар суроо талапка ээ? Ага кандай фактор таасир берет? У Казахстана имеется преимущество в налогообложении, в простоте ведения бизнеса. Казакстан бул тапта салык салуу жеңилдиктери, бизнес жүргүзүү мейкиндигинин кенендиги жана эмгек ресурстары, жумушчу күчүнүн баасы боюнча артыкчылыктарга ээ. Ушул шарттар биз сунуштаган баанын атаандаштыкка туруктуулугун камсыз кылат. Натыйжасында көп жагдайларда биздин өндүрүштүн баасы ЯЭП боюнча коңшу өлкөлөрдөн бир канча төмөн болот. Улуттук экспорттук стратегияда 6 өнөр жайга басымдуулук берилип жатат. Алар тамак өнөр жайы, айыл чарба өндүрүшү, химиялык жана мунай химия өндүрүш очоктору, машина куруу, фармакология товарлары, жеңил өнөр жай жана эмерек чогултуу индустриясы. Это фармакологическая продукция, это легкая промышленность, а также это мебельная индустрия. Нурлуу жол менен бир кур бир жол программаларынын биргелешкен демилгелери өлкөбүздүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууда мааниси кандай? В рамках китайской программы китайское правительство усиливает. Кытай демилгесинин алкагында Кытай эл республикасынын өкмөтү өз экспортун батыш багытында жүргүзүүгө күч жумшап жатат. Башкача айтканда, алар жүк ташууларынын көптүгүнөн тыгынга толо Тынч океаны аркылуу өтө турган порттор эмес, Казакстанды басып өтө турган темир жол боюнча жөнөтүүгө басым берүүдө. Эгер өткөн жылы Сиань шаарынан кытайлык товар жүктөлгөн 12 жүк курамы чыкса, быйылкы жылдын алгачкы жарымында эле жүк поезддеринин саны 30дан ашты. Ушуга кошо Кытай тарап Казакстан үчүн ички рыногун кенен ачты. Превысило 30. Помимо этого, китайское правительство открывает Казахстану свой внутренний рынок. Казакстанда жасалган атамекендик брендтин таанымалдуулугун кантип камсыз кылууга болот? Казахстанская продукция, она отличается. Казакстандык өндүрүш жогорку сапатка ээ. Айрыкча айыл чарба жана тамак өнөр жайынын товарлары экологиялык тазалыгы менен өзгөчөлөнөт. Инвестициялар жана өнүгүү министрлиги 4 казакстандык брендти аныктады. Ал эт өндүрүштөрүнө тиешелүү Казмит жана Казмай, халал, органик. Ушул брендтерди жайылтып, алдыга жылдыруу үчүн Казакстандын товар өндүрүүчүлөрү эл аралык тармактык көргөзмөлөргө катышып турушат. Андай көргөзмө жарманкелерде Казакстанда жасалган өндүрүштөр сунушталып, сапаты жарнамаланат. Ушуга кошо жогоруда аталган 4 бренд боюнча келерки жылы биздин атамекендик өндүрүштү интернет аркылуу жарнамалоо жүргүзүлөт. Бул эл аралык рынокко чыгарыла турган бизде өндүрүлүүчү товарлардын сапаты менен түрдүү көрсөткүчтөрүн көпчүлүккө жайылтып, кеңири таратууга себеп болот. Интернет-реклама нашей казахстанской продукции по вышеназванным 4 зонтичным брендам. Бүгүнкү күндө Казакстандык экспорттун географиясы кандай? В данный момент наибольшее количество экспорта казахстанской продукции уходит в такие страны, как Италия. Азыркы убакытта казакстандык товардын көпчүлүгү Италия, Кытай, Нидерланд өлкөлөрүнө экспорттолуп жатат. Ал өлкөлөргө биринчи кезекте биздин чийки зат, материалдар, мунай, газ менен металл жөнөтүлөт. Эгер өндүрүш өнөр жайларын алып карай турган болсок, бул жаатта ЯЭП өлкөлөрү Казакстандын башкы стратегиялык өнөктөштөрү болуп саналат. Орусия, Өзбекстан, Борбор Азия өлкөлөрү жана Кытай эл республикасы ушул сапта. Также нашими ключевыми партнерами являются Узбекистан, страны Центральной Азии и Китайская Народная Республика. Нурлан Алимович, кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Сиздер интервью of the day программасын көрдүңүздөр. Казак ТВ телеканалы аркылуу жолугушканча.